Anda emese bul festivaldın daярдаlıшы жана ушуга карата азыркы технологияны пайдаланып элдин ооз-эки айтымдарын, эпикалык чыгармаларын баарын жыйнактап аракет кылыштын өзү бул абдан чоң демилге керектүү абдан бир аракет. Менимче бул улуттук мааниси бар аракет. Бул жөрөлгөнү ушу колдошубуз керек. Мен колдон келишинче мен дагы ошол оюмдагыны айтайын. Мисалы, мына Саякбай Каралаев менен замандаш болдум. Ал эмес бир үйдө чогуу кошуналашта жашап калдык. А кишини күнүгө көрүп, билип, аралашып, сүйлөшүп жүрдүк. Абдан чоң таасир этип жүрдү. А киши бир коноктор келсе биздин үйгө, мен чакырып койчумун, өзү келип, абдан салаваттуу отуруп, салаваттуу кеп сөзүн сүйлөп, конокторго өзгөчө казактардан келген жакын кишилерге Авезов бир жолу келип калды эле биздин үйгө. Ошондо да тааныштырып, абдан сыймыктанып жүрдүм да, мынакей биздин өзгөчөлүгүбүз, күчүбүз, руханий демибиздин көрүнүктүү адамы ушул Саякбай Каралаев деп. Анан эми ушуга байланыштуу бир укмуштуу бир окуя болду. Ушуну бир айтып берейин. Мен а кезде Правда газетасында, Москвада чыккан эң башкы Правда газетасынын бул Кыргызстан боюнча жана Орто Азия боюнча корреспонденти болуп иштегем. Ошол газеттин тапшырмаларын аткарып, өзүм чыгармаларымды жазууга аракеттенип жүргөм. Ошол учурда жана айтып атпаймынбы, Саякбай Каралаевдин үй бүлөсү менен кошуналаш болуп, алар биринчи этажда, биз экинчи этажда жашап калганбыз. Күндөрдүн биринде мага ушундай бир тапшырма келди, өзүм дагы ошону айтып жүрдүм Правда газетасынан. Жакшылап туруп, Саякбай Каралаев жөнүндө бир нерсе жазып бериш маселесин. Мен ошону анан аксакал менен акылдаштым. Кандай да истесем, ой, жакшы болот, анда чогуу баралы, мени мынау бир ошондо колхоздун намын азыр унутуп калдым. Чүйөрөндө, Токмоктун үстүндө ушу ысык ата тараптап экен. Ошондо бир чоң колхоз бар экен. Ошого чакырып атат, элге бир манас айтып бер деп. Өзүң да кошо жүрбөйсүңбү деди. Жарайт деп мен айттым, менин машинем бар деп, анан а кишини машинеге отургузуп алып, шопурга айта турган тиги тарапты түшүндүрүп, анан биз ошо жака жетип бардык. А кезде ошентип жетип барыштын өзү дагы абдан чоң жетишкендик катарында көрчү элек. Азыркыдай айтым эле сан жетпеген толгон токой машинелер болчу эмес анда. Иш кылып анан жетип барсак, башкарма, колхоздун башкармасы парторгу бизди тосуп алышып, жакшынакай кадырлашып. Анан өзүнүн баягы колхоздун өзүнүн немеси бар экен, клубу жок экен, бир контору бар экен. Ошо конторуна алып келди. Анан эл журтка жарыялап салыптыр, ушул баланча күнү, баланчы саатта Саякбай Каралаев келет, чогулгула а киши манас айтат деп. Анан биз барыбыз ошо жерге баргандан кийин, бир аз кеңешип, сүйлөшүп отургандан кийин бизди сыртка чыгарды. Отура турган зал андай мындай деген анда түшүнүк жок. Ошо жанагы колхоздун конторасына кире бериш, эшиктин алдында кичинекей бир крыльцо деп коет го, ошо крыльцосунда отурдук. Башкарма эң алдыбызда Саякбай Каралаев манас айтам деп отурду. Анын аркасында башкарма, парторг, мен үчөөбүз отурдук. Анан ошондо бир убакта карасам, эл журттун жыйналганы укмуш, керемет. Трактор менен, грузовой машинеси менен келгендер, анын ичине толгон кишилер. Бала чакалар болсо дарактын бутактарына чыгып кеттир, куш сыяктуу конуп. Ал анан кийин бир убакта анан Саякбай Каралаев манасты айта баштады. Айтканда эми абдан элди көрүп, таза абада, жакшынакай жерде, жайдын күнү кандай укмуш. Ошончалык күчөп берилип, тим эле ушул күркүрөп аккан агын суудай айтып атат. Элдин баары ошону тыңшап атат. Баардыгы ошого тим эле берилип, ушунчалык тыңшап отурган кезде эми ушу турмушта ар кандай окуялар болот да. Кайдан экенин түшүндүрүп айтууга болбойт. Бир убакта асмандын үстүнө бир кара булуттар
çoğusu menen gelip şu kaptadı. Kaptap, ulam kögeyip atat, ulam basıp atat, al karalayıp, oşoga jaraşa ada küçöp atat, el jurt oşonçoluk, oşon tыңşap atat. Bir vaqt ele çağılı verendan keyin bir kalın canandan keyin tök gelip jiberdi. Tögüp atat gel, uğurup atat canı, biz de oturgan jerge, Sayakbay özde canının aldında kaldı, biz de canının aldında kaldık. Yemi bu munday canını görgön emesmin. Öyle ağın suda eli üstü kulap düştü. Oşonda men oyladım, ben şu canda kim uğat. Sayakbay dili tokta totko, eldili hazır çurkap bekinip jaşınatko candan dep özüm turup kayratigi kantorun içine girip kettim. Kirip ketip biraz turup munday baş bakıp karasam, yok, bayağı boydan can küçöp atat. Oşo canın aldında can menen jarışa manas aytıp Sayakbay uşuntuk. Küçün kançalık zor insan eken görsötөт. Başka bir de kişi darakta oturgan jaş ballarga çeyin. Tigi ayal erkek tigi har jerde tigi yepteşip oturgan anda skameyka jok da, anda tigi zal jok, yepteşip oturuşat. Oşo karabay, janga karabay. Bir de kişi kıymıldap çıkan yok, eşyaka jılıp ketken yok. Oşonda men özüme aytmatan göre, men abdan uyattu, iş jasagan turbayım dep, kayra çıkıp, kayra canının aldında oturup, Sayakbay karalaytın janında oturup verdim. Canı şu yarım saattan kem emes, şu uzak sozuldu. Oşonda düşündüm, oşonda bildim. Canın dele, çağılganın dele, gündün kürkürögönün dele, eşlige kememez. Sayakbay karalayıp manas aytkanda Kırgız eli oşoga büt can diliminin berilip çın ıklası menen tыңşayt. Antkeni bul bizdin ruhani baylığımız, ruhani küçüğüz uşunda.